Саламатсыңарбы балдар? 9 класс геометрия сабагы Актылар району Шүкүрбек Бешеналиев атындагы орто мектеби математика мугалими Майрекеева Рыскүл Мамакадыровна. Сабактын темасы мейкиндиктеги теолордун көлөмдөрү жөнүндө маалыматтар. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты көлөм жөнүндө түшүнүк алабыз. Бирдик куб деген эмне, мейкиндиктеги теолордун көлөмдөрүн табуунун формулалары менен таанышабыз. Фигуралардын көлөмдөрүн табууга карата көнүгүүлөрдү аткарабыз, турмуштук мисалдардан чыгарабыз. Балдар, түз сыкта кесиндинин узундугун тегиздикке, фигуранын аянтын өлчөгөндөй эле, мейкиндиктеги фигуранын телонун көлөмүн өлчөөгө болот. Көлөм жөнүндөгү түшүнүктөр да турмуштук керектөөлөрдөн келип чыккан. Турмуштук мисалдардан карап көрөлү. Идиштин көлөмү. Мисалы, идиште толтура суу куйсак, суунун көлөмүн табууга туура келет. Же бул жердеги чакага толтура күрүч болсо, күрүчтүн көлөмүн табууга туура келет. Бөлмөнүн көлөмү. Бөлмөдөгү абанын көлөмүн табууга туура келет. Кырынын узундугу бирдик кесиндиге барабар болгон кубту бирдик куб деп атайбыз. Бул бирдик кубтун көлөмдүн бирдиги катары кабыл алынат. Мисалы, аянтты табууда деле биз бардык жагы бирге барабар болгон бирдик квадратты алганбыз. Ал эми көлөмдү табууда бардык жагы бирге барабар болгон биз бирдик кубту алып жатабыз. Мейкиндиктеги фигуранын телонун көлөмүн табуу үчүн ал телодо канча бирдик куб бар экендигин аныктоо керек. Ал оң сан аркылуу туюнтулат. Мисалы, фигуранын көлөмүнө жараша бирдиктерди тандап алабыз. 1 мм куб, 1 сантиметр куб, 1 дециметр куб, 1 метр куб. Жалпы учурда мейкиндиктеги F фигурасына телосун анын көлөмү деп аталуучу V оң саны туура келтирилет жана ал төмөндөгүдөй касиеттерге ээ. Биринчи, барабар фигуралардын көлөмдөрү барабар. Экинчи, эгерде фигура бөлүктөргө бөлүнсө, анда анын көлөмү алынган бөлүктөрдүн көлөмдөрүнүн суммасына барабар. Эми биз теолордун көлөмдөрүн карайлы. Биринчи, тик призманын көлөмү. Буга чейин силерге белгилүү тик буручтуу параллелепипеддин көлөмүн табуу. Кана, эсиңерде барбы? V барабар A көбөйтүлгөн V көбөйтүлгөн S. ABS'лар параллелепипеддин бир чокусунан чыгуучу үч өлчөмү. A узуну V туурасы S бийиктиги. Эми балдар, бул жерде S негизи A көбөйтүлгөн V. Ал эми SH бийиктиги. Анда тик призманын көлөмү анын негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. V барабар S негизи көбөйтүлгөн H. Пирамиданын көлөмү. Пирамиданын көлөмү анын негизинин аянтынын бийиктигине көбөйтүндүсүнүн 3/1 көбөйткөнгө барабар. V барабар 3/1 S негизинин аянты көбөйтүлгөн H. Ал эми кесилген пирамиданын көлөмүн көрүп турасыңар. Демек, кесилген пирамидада негизинен бизде экөө болот. Чоң негизи жана кичине негизи. Бул жерде S1, S2 бул негиздери. Демек, V барабар 3/1 кашанын ичинде S1 кошулган тамыр астында S1 көбөйтүлгөн S2 кошулган S2 көбөйтүлгөн H. Цилиндрдин көлөмү. Цилиндрдин көлөмү анын негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Балдар, суроо: цилиндрдин негизинде кандай фигура жатат? Туура, тегерек. Ал эми тегеректин аянтын биз 6 класста өткөнбүз. Тегеректин аянты бизде S барабар πr квадрат. Ал эми балдар, бул жерде π саны эмнеге барабар экенин билесиңерби? Туура, π барабар 3/114
турактуу сан. R тегеректин радиусу. Анда цилиндрдин көлөмү V барабар S негизин H'ка көбөйткөнгө барабар. Анда формуласы V барабар π R квадрат көбөйтүлгөн H. Цилиндрдин көлөмү. Кийинки айлануу теориясы конустун көлөмү. Конустун көлөмү негизинин аянтын бийиктигине көбөйтүндүсүнүн 3төн 1-ине барабар. Демек V барабар 3төн 1 S негизи көбөйтүлгөн H. Конустун дагы негизинде кандай фигура жатат? Туура тегерек. Демек S негизинин аянты π R квадрат. Анда жалпы формуласы V барабар 3төн 1 π R квадрат көбөйтүлгөн H. Балдар, цилиндрдин формуласы менен кандай байланышы бар? Карагыла, цилиндрдин формуласында бул жерде 3төн 1 кошулуп атат. Силер өз алдыңарча цилиндр формасындагы идишке конус формасындагы, бирок бийиктиктери барабар болгондой, конус формасындагы идишче фигура жазып алып, ошол конус формасындагы жасаган фигураңар менен 3 жолу цилиндрге кум же кум шекер болобу салып көрсөңөр, анда барабардыкты аласыңар. Кесилген конустун көлөмү. Кесилген конустун көлөмү V барабар 3төн 1 π H. R квадрат кошулган, R кичинекей R кошулган, R'дин квадраты. Бул жерде чоң R жана кичинекей R негиз тегеректердин радиустары. Кийинки шардын көлөмү. Демек шардын көлөмү, радиусу R'ге барабар болгон шардын көлөмү V барабар 3төн 4 π R куб. Балдар, эми биз көп формулаларды карадык. Эми бышыктоо үчүн көнүгүүлөрдү карайлы. Номер 1 көнүгүү. Кубтун кыры 4 см, көлөмүн тапкыла. Чыгаруу. А барабар 4 см, бизге белгилүү болгондой V барабар A куб. Анын ордуна 4-тү коебуз. 4-түн 3-чү даражасы 64. 4-тү өзүн 3 жолу көйсөк 64-кө барабар. Демек жообу 64 см куб. Экинчи маселе. Тик буруштуу параллелепипеддин 3 өлчөмү 4 метр, 2 метр жана 6 метр. Көлөмүн эсептегиле. Чыгаруу. А барабар 4 метр болсун, V барабар 2 метр, С барабар 6 метр. V барабар А көбөйтүлгөн, V көбөйтүлгөн С. Демек формулага коебуз. 4-тү 2-ни 6-ны көйсөк 48 метр куб. Жообу 48 метр куб. Бул эсеп чыгаруу силерге кыйынчылык алып келген жок деп ойлойм. Кийинки маселени карайлы. 3-чү маселе. Тик призманын негизи тик буруштук. Тик буруштуу 3 буруштук, бийиктиги 9 дециметр. Эгерде тик буруштуу 3 буруштуктун катеттери 6 дециметр жана 8 дециметр болсо, призманын көлөмүн тапкыла. Демек, катеттери 6 жана 8 дециметр. Эсибизге салабыз, балдар. Тик буруштуу 3 буруштуктун аянтын табуунун формуласын. Карайлы. Анда H 9 дециметр, A 6 дециметр, V 8 дециметр. Көлөмүн тапкыла. Жана айткандай, биз тик буруштуу 3 буруштуктун аянтын табыш үчүн катеттерин көбөйтүп 2ге бөлөбүз. Анда S барабар 6 көбөйтүлгөн 8 бөлүнгөн 2, 48 бөлүнгөн 2, 24. V барабар S негизи көбөйтүлгөн H. Формулага коебуз. V барабар 24 көбөйтүлгөн 9 барабар 216 дециметр куб. Жообу 216 дециметр куб. Кийинки маселе, балдар. Тик призманын негизинин жактары 10 см жана 6 см. Арасындагы бурч 60 градус болгон параллелограмм. Призманын бийиктиги 12 см болсо, анын көлөмүн тапкыла. Демек, балдар,
Бизге эмне берилди? H 12 сантиметр, A 6 сантиметр, B 10 сантиметр. Эми балдар, биз параллелограммдын аянтын таап алалы. Параллелограммдын аянты А көбөйтүлгөн V синус альфа. Демек, S барабар 10 көбөйтүлгөн 6 синус 60 градус. 60 градустагы мааниси тамырасына 3 бөлүнгөн 2-ге S барабар 30 көбөйтүлгөн тамырасында 3 сантиметр квадрат. Көлөмүн тапсак, B барабар 30 тамырасына 3 көбөйтүлгөн 2 барабар 360 көбөйтүлгөн тамырасында 3 сантиметр куб. Жообу 360 көбөйтүлгөн тамырасында 3 сантиметр куб. Балдар, цилиндрге дагы маселе карайлы. 5. Цилиндрдин радиусу 6 сантиметр, бийиктиги 4,5 сантиметр болсо, анын көлөмүн эсептегиле. Чыгаруу. R радиусу 6 сантиметр, H 4,5 сантиметр, көлөмүн тапкыла. B барабар πr квадрат көбөйтүлгөн H. Π турактуу сан 3,14 барабар көбөйтүлгөн радиус 6 квадраты көбөйтүлгөн 4,15. Демек 508,68 сантиметр куб. Жообу 508,68 сантиметр куб. Эми балдар, бышыктоо үчүн силерге суроо берейин. Бул сүрөттөгү нерселердин көлөмүн табуу үчүн кайсы формуланы колдонобуз? Кана балдар, карагылачы. Бул жерде турган буюмдардын кайсы формуланы колдонуп көлөмдөрүн тапсак болот? Туура. B барабар S көбөйтүлгөн H. Тик призманын формуласын колдонобуз. Ал эми кийинки сүрөттөчү. Кана балдар, кайсы формуланы колдонобуз? Туура. Пирамиданын көлөмү V барабар 3/1 S негизинин аянты көбөйтүлгөн H. Ал эми кийинки буюмдардын көлөмүн кантип табабыз? Кайсы формуланы колдонобуз? Демек, бул фигура цилиндрге окшош. Анда V барабар πr квадрат көбөйтүлгөн H. Үйгө тапшырма балдар. Формулаларды жаттайсыңар, китебиңердеги 5-6 көнүгүүлөрдү чыгарасыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта болгула.